Кыргыз Республикасынын Жогорку соттунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакированын онлайн катышуусунда Талас облусунун жергиликтүү сотторунун 2020-жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешме өткөрүлдү. Талас облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы боюнча төраганын орун басары Омурлан Тункатаров райондук жана шаардык соттор тарабынан 285 жазык иш, 241 жоруктар жөнүндө иштер, ал эми апелляциялык инстанцияда 23 жазык иш, 15 жоруктар жөнүндө иштер жана 24 соттук материалдар каралгандыгын билдирди. Талас облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы боюнча төраганын орун басары Айнура Султаналиеванын маалыматы боюнча 2020-жыл ичинде биринчи инстанция соттор тарабынан 1591 жарандык иш, ал эми апелляциялык тартипте 105 иш каралган. Талас облустук сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясы боюнча төраганын орун басары Жекшиналы Курманбаев 2020-жылы Талас облусунун административдик соту тарабынан 140 иш, 96 административдик иш, 24 экономикалык иш жана 20 соттук материал каралган. Ал эми апелляциялык тартипте 24 административдик иш, 4 экономикалык иш жана 1 соттук материал каралгандыгын айтты. Жыйындын соңунда Талас облустук сотунун төрагасы Мирлан Буронбаев биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордун 2020-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын, ошондой эле 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы иш пландарын жалпылаштырды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын башчысы Шермамат уулу Бексултан жергиликтүү соттордун имараттарында бүткөн жана болуп жаткан ремонт иштери, ошондой эле жергиликтүү сотторду материалдык техникалык жактан камсыздоо жөнүндө маалымат берип кетти. Кеңешменин ишине онлайн катышкан Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдын талабын жана эмгек тартибин бекем сактоону, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну күчөтүүгө чакырып жана судьялардын Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексинин талаптарын бекем сактоосуна көңүлдөрүн бурду.